Жайдын келүүсү менен адам баласында кээ бир оорулардын түрлөрү күч алат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө жайкы өнөкөт оорулары туурасында маалыматтарды бергенге аракет кылмакчыбыз. Цистит же болбосо табарсыктын сезгенүүсү бул дарт менен айрыкча аялдар жабыркашат. Ал эми жайдын күндөрү бул оорусу бар айымдар өнөкөт циститтен кыйналышат. Цистит эми бул табарсыктын сезгенүүсү болуп эсептелет. Анан бул өзү циститти чакырган атайын козгогучу оорулар болот. Ошолордун себебинен болот биринчи очередтечи. Ал козгогучтардын эмелери түрлөрү көп. Көбүнчөсүн эшериха коли деп коебуз, жана аты ошондой да. Стафилококки, стрептококки ошондой козгогучтардын таасиринен болот. Анан жай мезгилинде бат-баттан пайда болгону бул жанакы жайында бул микробтордун көбөйүп кетишине жакшы шарттар түзүлөт дагы, ошонун эсебинен дагы бат-баттан оорушу мүмкүн. Ошондой эле өздүк гигиенаны сактабай, убагында жуунбай, ошолордун баардыгы тең ошого алып келет. Жай мезгилинде тердеп, кайра суукка урунуп, же сквознякка урунуп, же болбосо жанагындай кондиционер имараттарда ошолордун урунуп калган убакта дагы көбүрөөк пайда болот. Аталган оору эки түргө бөлүнөт. Биринчиси курч цистит. Табарсыктын былжыр катмары сезгенген учурдан тартып, оору курч цистит деп аталса, ал эми өнөкөт циститте оорунун белгилери күчөй берет. Өнөкөт циститти өз убагында дарылабаса, бул дарт башка оорулардын пайда болуусуна алып келет. Ал эми төмөнкү белгилер байкалар замат дарыгерге кайрылуу керектигин айтышат. Бат-баттан заара кылат. Заара кылып аткан убакта ачышып, кычышып, чыйрыгып ушундай болуп кетиши мүмкүн. Температурасы көтөрүлүп, суусап башташы мүмкүн. Ал убакта уже дарыгерлерге кайрылып, өздөрүнүн жашаган жери боюнча поликлиникага барышып, үй бүлөлүк дарыгерлерге же болбосо уролог врачтарга көрүнсө болот. Цистит дарты менен кош бойлуу энелер ооруп калган учурда өз алдынча дарыланбастан каттоого алган гинеколог дарыгерге көрүнүүсү зарыл. Анткени боюнда бар кезде негизи боюнда болгонун билген убакта ошо жашаган жери аркылуу поликлиникага кайрылыш керек дагы, врач-гинекологдорго барып учетко отуруш керек да. Анан учетко отурган убакта ал жерде бүт анализдерди жазып беришет. Ошол эле кандын анализи, зааранын анализин жазып беришет. Ошо кайсы инфекция козгоп атканын аныкташат дагы, дарыларды жазып беришет. Боюнда бар кезде цистит болсо, обязательно дарылаш керек. Ал балага таасирин тийгизет, жана боюнда бар мезгилге дагы таасирин тийгизет да. Аталган дарт жугуштуу оорулардын катарына киреби жана жолдошу аркылуу жугузуп алуу коркунучу барбы? Бул дартка кабылгандар үчүн атайын мүнөздөп тамактануу сунуш кылынабы деген сурообузга цистит өзү не передается, жолдошунан берилбейт. Бирок если ошо жолдошунда дагы бир инфекциялар бар болсо, ал аялына дагы берилип, ошол аркылуу ошо инфекциянын таасири аркасында болушу мүмкүн да. Анда экөө тең, аялы дагы, күйөөсү дагы инфекцияга анализ тапшырып дарыланыш керек. Диетанын деле кереги жок, эми суюктукту көп ичиш керек. Ошо если ооруп аткан убакта суюктукту көп ичиш керек. Андан кийин атайын дарылар жазылат врачтар аркылуу. Ошо дарыларды убагында ичип, өздөрүн жылуу кармап жүрүш керек. Анан өздүк гигиенаны сакташ керек. Бат-баттан жай убагында бат-баттан жуунуп туруш керек. Эртең менен кечинде 2 мал жуунуш керек. Анан ошол эле убакта жолдошу дагы өздүк гигиенаны сактап, жуунуп, жанагындай ички кийимдерин бат-баттан алмаштырып, анан кийин дем алган ички кийимдерди кийип жүрүш керек. Ал эми кийинки сөз кыла турган дарт бул эл арасында молочница деген ат менен белгилүү. Медицинада кандидоз деп аталат. Адамдын организминдеги кандидоз грибогу аялдарда жыныстык мүчөсүндө тез көбөйөт. Аталган дарт адамдын иммунитети түшкөндө, гормоналдык дарыларды кабыл алганда жана жыныстык оорулардан кийин пайда болот. Кандида альбиканс деп коебуз, ошондой козгогуч микроб чакырат өзү молочницанычы. Ал эми эл арасында молочница деп айтылып калганы бул ошо өзүнүн клиникасына байланыштуу болуш керек. Анткени ошо убагында ак, творог сыяктуу бир суюктук выделение келет.
Анан кийин баягы эл арасында ошончо молочница деп айтылып калат болуш керек да. А өзү медицинада бул ооруну биз кандидоз деп айтабыз. Кандидоз воспаление влагалища. Анан негизги белгилери болсо ошо кычышат, дискомфорт болот, суюк ак выделение келет, өңү творогко окшош болот. Анын аябай күчөп аткан убакта кызарып, ачышып, ушундай негизи аялдар мындай молочница болгондо чыдабай эле ушундай жаман болуп атам деп сразу эле ошол убакта кайрылышат врачтарга. Анан бир мындай кычкыл жыт болгондагы неме суюктук агышы мүмкүн да. Жайдын аптаптуу күндөрү жүрөгү ооруган адамдарга таасирин бербей койбойт. Анткени организмде тери бөлүп чыгаруу күчөп, суюктукту жок кылуу менен бирге кандын коюланып кетүүсүнө алып келет. Күндүн мындай аябай кескин ысып кеткени азыр биздин ооруларга дагы терс таасирин тийгизип жатат. Анан көбүнчө өзүңөр билесиңер, жүрөк кан тамыр оорулары боюнча ооругандардын көп категориясы жашы өтүп калган адамдар, кары адамдар. Ошолорго азыр биз айтат элек, эгер мүмкүнчүлүк болсо, бир мындай срочный жумуштары жок болсо, үйдө мындай салкын жерде отурушты мындай кеңеш берет элек. Себеби күндүн ысып кеткени биринчиден ал адамдарда, жашы өтүп калган адамдарда тамырдын кеңериши, давление риски түшүп кетиши, баш айланып чыгышы, ошондой эмелер көп болот. Анан кийин экинчи жагы биздин жүрөк кан тамыр ооруларынын андай более оорулары бар. Күнгө чыккандан кийин булар сууну көп талап кылат бардыгы эле. Көпчүлүк жүрөгү начар иштеген ооруларда суюктук канчалык көп ичсе, ошончолук топтолуп калат организмде. Бут түшүп кетет, мындай адышка пайда болуп, дем алыш кыйын болот. Ошон үчүн ошол ооруларга көпчүлүк ушул азыркы убактарда кыймыл аракетти азыраак кылып, мындай салкын жерлерде, үйдө, эгер эч кандай мындай срочный жумуштары жок болсо, үйдө отурушун кеңеш беребиз. Анан кийин кечинде эртең менен күн ысыбай туруп, бир аз прогулка кылган аябай пайдалуу болот. Жай мезгилинде күндүн ысыктыгынан улам адам суусайт. Бул учурда көпчүлүгү түрдүү суусундуктарды ичет. Бирок шолочтуу минерал сууларын көп өлчөмдө ичүү метаболизмдин бузулуусу, бөйрөктүн ылдый түшүшү, аз кыймылдуулук бөйрөктө таштын пайда болуусуна алып келет. Ошондой эле жүрүнө таш бар экен деп айтышат, кум бар экен деп айтышат. Анализ менен аны көрүш керек. Ал фосфатный камни, уратный камни деген болот, оксалатный кристаллы деген болот. Түрлөрү бар да, ар кандай. Анан коралловидный камни, или обтекаемый камни, мелкие, какие ошондой айырмалары бар да таштынчы. Анан ар кандай таштар ар кайсы нерседен пайда болот. Эгерде тукум кууган жанагы оорулар болот. Жок, тукум кууган, как наследственно, да, ген аркылуу өтө берет да, мындай улам кийинкисине. Ошондойго таш пайда боло берет да, булардыкы. Кандай десем, анда абдан катуу эмени кармаш керек, диета, лечебный диета деп коет. Ошо оксалатный камни болсо, анда мындай таттуу, шоколад, кофе, помидор деген продукталарды азайтыш керек, оксалаты, чтобы уменьшались. Уратный десе, анда эт, шорпо, биздин жакшы көргөн да, кымыз немелерди эметиш керек, азайтыш керек, ичкенге, жегенге. Эми таштын немесинен дагы караш керек. Бөйрөк оорусу келечекте эне болуу, балалуу болууга бир топ кыйынчылыктарды туудурат. Бул оору энеден балага өтөбү жана аталган дарт эркектерге кандай таасирин тийгизет? Эгерде кандай десем, бөйрөккө ооруп баштагандан кийин денеге узаттар таркап адам киши жаман өзүн сезип неметсе, ал потенциясы азайганга, это просто прямой эле жол да, потому что аны ойлобой деле калат ал кишичи.
зат менен толуу беле неметсе, анан давлениясы өзгөрүлсө, давлениянын дарыларын ичсе, давление түшүргөн дарылар тоже ошол эректильный дисфункцияга алып келиши мүмкүн да. Негизи кан таза болуш керек. Адам кишинин каны таза болсо, бөйрөк жакшы иштеп, жакшы тазалап неметсе, ошондо анан калган функциялардын баары жакшы иштейт. Жай мезгилинде сыра ичүү күч алат. Сыра аз убакытка суусундугуңду кандырганы менен бир топ убакыттан кийин ал ден соолукка зыянын тийгизет дейт адистер. Сыраны көп ичүү бат мас болууга алып келет. Себеби таза жана сапаттуу арактын курамында алкоголдук ичимдиктерди даярдоодо ачытуу үчүн сөзсүз түрдө колдонулуучу зат бар. Ал эми бул зат сыранын курамында көп. Пиво өзүнүн сапат аркылуу мочегонный эффект бар да, мочегонный эффект пивода. Көп ичкен, пивону көп ичкендер мындай зарасы турбай, жанагы бул эки бөйрөгүбүздө мындай чөйчөкчө образованиялар бар да, ошол жерге зара көп чогулбай, көпкө чейин турбай, бат-бат алмашып турат да. Ошондой мезгилде таш пайда болбойт. Да, ошон пиванын ошол эле эмеси бар да, мочегон эле пайдасы. А так негизи пиваны такай ичип турушса, ал цирроз печеньге алып келет. Цирроз печени деле бара-бара анан бөйрөккө зыян берет, анан кийин гепаторенальный синдром болуп башталат. Организмдеги суунун жетишсиздиги коркунучтуу. Анткени бөйрөктүн негизги функциясы эритроциттер менен зат алмашууну жөнгө салуу болуп эсептелет. Ал эми суу болсо, организмдеги бардык жаман нерселерди сыртка айдап чыгат. Ошондуктан бөйрөк өз кызматын жакшы аткарып туруусу үчүн кадимки таза сууну көп колдонуу сунушталат. Бөйрөк организмдеги суу жетишсиздигинен сырткары кайсы учурда ооруга чалдыгат? Туура эмес тамактанганда эң биринчи, эгерде кандай химиялуу заттарды кандай ичсек, жесек дегендейчи, некачественный, сапаты жок эт продукталарды жесек, андан тышкары көп оорулар кичинекей кезинен бери көп ооруса адам баласы, ошондо бөйрөккө абдан жаман зыян болот да. Эң биринчиден адам баласын дене тарбиялоо деген неме кармаш керек да. Дене тарбиялоого ал тиштердин сапаты, тамагы, жанагы көп жыл сайын ангина оорубагандай, танзилит оорубагандай, ошо курт тиштер, ангина бүт эме болот да, жанагы инфекциянын очогу да. Анан ошолордон сак болуш керек. Суук мезгилде жылуу кийиниш керек. Мода азыркы мезгилдеги жаш балдар, кыздарыбыздын модасы ошо бел ачып мындай кыска кийинип дегендей, жука кийинип сулуу болот элем деп. Ошону дагы ата-энелери контролдосо. Күндүн ысышы менен жаш балдар арасында ичеги карын оорулары көбөйүп, бул оору чоң адамдарды да түйшүккө салат. Дарыгерлер бул дартты кир колдун оорусу деп атап коюшат. Анткени ичеги карын оорулары жуулбаган кир кол жана мөмө жемиш аркылуу жугат. Ичеги карын инфекциялары негизинен май айынан баштап сентябрга чейин болот да. Анткени ушул май айынан баштап күндүн температурасы көтөрүлүп, көп жашылча жемиштер пайда болуп, ошо сезону ошол мезгилде. Бул ичеги карын инфекциялары бул таза эмес, жуулбаган жашылча жемиштерди ооз аркылуу жуккан инфекция болуп эсептелинет. Анын арасында бактериялар болушу мүмкүн, вирустар болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз пациенттерге дайым айтабыз, эме
жашылча жемиштерди таза жууп жеш керек. Балага берерден мурда дагы. Анткени ичек карын инфекциясынан көбүнчө 14 жашка чейинки балдар жабыркайт да көбүнчө элечи. Анан колду тамак жасаардан, тамак жеерден мурда колду таза самындап жууш керек. Ажатканага баргандан кийин колду таза жууш керек самындап. Балага жуулбаган, тазаланбаган жашылча жемиш бербеш керек. Ооруну алдын алууда мөмө жемиштерди пайдаланууда таза сууга жууш керек. Өздүк гигиенаны сактоо, тамак аштарды чымын-чиркейден коргоо, көчөдө сатылган тамактарды сатып алууда этият болуу, бат бузгулчу тамак болгон сүт, сыйыр, быштак, каймак, салаттарды муздаткычка салуу керек. Тамак аш деген салат көп болсо 1 сутка, жаңы жасалган салаттар 1 сутка холодильникте, там ичиндеги температурасы плюс 4 градуска чейин болсо. Сүт азыктардын өзүнүн жанагы иштеп чыгарган эмелер, ишканалар өзү мөөнөтүн коюп коюшат. Кайсы күнгө чейин. Ошо тез бузулган азык тамырдын баарын холодильниктин үстүнкү полкасында бөлүгүндө сакташ керек. Ооруну козгоочу инфекциялар эшиктин туткасында, жаш балдардын оюнчуктарында, тамактанчу идиш аяктарда болсо, ал эми сууда 4-5 айга чейин жашайт. Андыктан жогорудагы айтылган буюмдарды колдонууда этияттоо керек. Ал эми балаңыздын же өзүңүздүн организмиңизде бул белгилерди байкасаңыз, тезинен дарыгерге кайрылыңыз. Балага кам көрүү, баланын абалына жараша да, эгер баланын абалы оор болсо, дароо эле стационарга, инфекциондук стационарга кайрылыш керек, врачка кайрылыш керек. Врачка кайрылбаган жеңилирээк эмес болсо, биз апаларыбызды приемга келген сайын айтабыз, кандай белгилери бар, ич өткөндүнчү оор белгилери врачка бат кайрылууга. Анан эси жеңилирээк болсо, үйдө кандай жардам көрсөтүлүшат. Биринчиси баланын денесинин температурасын ченеш керек. Экинчиден диета. Диета дегенде жашылча жемиш бербейбиз, сүт азыктарını бербейбиз, айран, кефир, сууга бышырылган, бууга бышырылган тамактар беребиз. Анан эң башкысы орусча ойрус деп коебуз, оральная регидрация, туздуу суу. Анткени бала ич өтүп кускан сайын организмде пайдалуу туздар жоготот. Ошо жанагы туздуу суу менен биз баланын организм суу жетишпей калган абалына жеткизбей кайра ордуна коюшубуз керек. Көпчүлүк учурда жарыкты карай албоо адамды кыжаалаттыкка салат. Аптекалардан билген көз дарыларын жана түрдүү майларды алып тамчылатууга аракет кылабыз. Бул аракет туура эмес дейт дарыгерлер. Анын үчүн сөзсүз ошол оорулууну көрүш керек, такташ керек. Мындай көбүнчө ошо көз өтө кургак болуп кеткен кезде байкалат. Көрсөтүүбүздүн соңунда жыл сайын медициналык кароодон өтүү, туура тамактануу, өз убагында эс алуу жана өздүк тазалык эрежелерин туура сактоо түрдүү оорулардын алдын аларын эскертип кетмекчибиз.